Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, hurayımdı Allah'ın ismiyle başlayımın. Salamım жалпы Kırgız eline, momун Müslüman bir tuğandarga, жети областта Дубанда жашап жаткан bir tuğandarыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу момун Müslüman bir tuğanдарым, жогорку элдик көзөмөл өз кызматтарын аткарып атат. Бүгүнкү күндө биз дагы ушул азыркы биздин журтбашыбызга Садыр Кожоевичке жардам берүү максатында ушундай бир жакшы нерселерди талкуулап атабыз. Садыр Кожоевичтин айткан өзүнүн сөзү бар. Биздин күчтүү адамдарыбыз, биздин бир туугандарыбыз, күчтүү баягындай специалисттер баары Москвага, чет мамлекетте жүрөт деген деп айткан сөзү бар. Ошол бирок чындыкка жатат экен. Biz şunda YouTube'a çıkıp жүрüp, Садыр Кожоевичти колдоп жүрüp, bizge бүгүн bir biz biznesmen Россияда bizim bir tuğanыбыз кайрылып, ошону менен жолугуп, ошону менен bir маек алайын дедик. Ошо маек алыштан алдында мен сиздерге айтып коеюн дедим. Жанагы бизде Кыргызстанда негизинде мурда пахта заводдор көп болгон. Азыркы бүгүнкү күндө жок болуп кетти, бирок пахталар эгилип атат, бирок ошо биздин эгилген пахталар башка мамлекетке сирий болуп чыгып кетип атат. Өкүнүчтүү жери ошол жерде. Биздин азыркы бир туугандарыбыз эмнени айтып атат? Биз азыркы ушу Россияда иштеп, пахта заводдо Москвада иштенген инженер, эмгектенген инженер бир тууганыбыз бизге ушундай бир номерлерди тагып бизге бир сунуш кылып атат. Бирок албетте баягы өзүн көрсөтпөсөк дагы, өзүнүн ар нерсе өзүнүн каалоосу менен өзүн көрсөтпөй şu interview alganды мен туура чечтим. Бул дагы өзү туура чечти. Себеби аны өзүн көрсөтүп койсоң дагы адамдар анын акылын урдап, биздин баягы көпөстөр алып, мен кылат элем деп, ал адам аркага четке какпас үчүн мен ушуну адамды Садыр Кожоевичтин өзүнө сунуштагым келди. Бул адам менин жанымда отурат. Чындыгында мен колдойм. Албетте бизге пахта завод ачылса, bunun oyu пахта завод ачыш экен Кыргызстан өтө. Ал жерде эмне сириолорду чыгарат экен, азыр өзүңөрдүн оозунан угасыздар, урматтуу бир туугандарым. Өтө жакшы идея экен. Өтө жакшы идея. Бул Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң нерсе пайда алып келди. Кыргызстан ушул биз пахта менен да өнүгүп кетсек болот. Себеби Өзбекстан биздин жаныбызда. Өзбекстанда пахта арзан, бирок бизге алып чыгып сатканга булар туура келет. Ушул малды алып чыгып сатып эле атышат да. Азыр бир тууганыбыздын атыңары ким болуп атат? Жаныш деген биздин бир тууганыбыз жанында отурат. Жаныш мындай өзүң менен мен азыр эл менен тааныштырдым. Азыр сен өзүңгө азыркы алдыга койгон максаттарың менен толук айтып кетсең. Салам алейкум. Бул азыр пахтаны кайра иштеп чыгуу биринчи очередте турат Кыргызстанда. 130 миң тонна жылына чыгат, аны 2 эсе көбөйтсө болот. Хлопко перерабатывающий завод иштетсе болот. Андан чыккан волокнаны кайра жип кылып, жиптен кийин ткацкий ткань и трикотажный ткань и жана башка ошолорду чыгарса болот. Килем чыгарса болот. Кыргызстанда кайра эле ошол жиптерден, пахтанын жибинен, волокнасынан ошентип 10 миңге чейин жумуш орнун кылса болот. Ар бир областта. Жакшы, азыр биз эфир кыла электе сен айтып өттүң. Россияда иштеп жүрөм дедиң. Ошончо информация берип койсоң, кайсы шаарында азыр жана балдар колунда балдар боюнча эгер Кыргызстанга ушундай чоң завод ачылып калса, ошол инженерлерди полный тартып келгенге мүмкүнчүлүгүң жетеби? Ооба, жетет. Биз Российский Федерацияда Ивановский областта город Фурмановда трикотажный текстиль фабрикада именно вязальный участкта директор болуп иштеп келем. Азыр бир туугандар до сих пор иштейт. Общий 7 высококвалифицированный специалисттер бар. Кыргызстар именно акыркы 30 жылда биринчи чыккан легкий промышленный боюнча эң күчтүү специалисттер. Ар бири 1 жыл 2 ай стажировкадан өтөт. Бул серьезно. Себеби ал жерде обучение жесткий болот. Итальянстар келет, немистер келет, түрктөр, күрттөр, орустар, общий бардыгын бириктирип ишти жүргүзүп кетишин керек. Жакшы идея, жакшы идея. Азыр эми негизинде бул азыр муну биздин өкмөт муну колдоп бериш керек.
собственный эмес, мисалы үчүн өкмөткө тиешелүү кылып койсо болобу, өкмөттүн балансында кылбай, өкмөттүн балансында кылса сен иштеп бере аласың да, же кандай, же частный болуш керекпи бул? Ошого жооп берсең. Бул өкмөттүн карамагында болсо өтө жакшы болот. Себеп основной бул жерде зарплата и элге жумуш берүү максатта мен бул оюмду айтып отурам. Себеп көп адамга жумуш болот. Ички жана тышкы миграцияны азайтса болот. Сен ойлогондой азыр жана чоң завод курулуш керек да. Эгер чоң завод курулган болсо, канча жумушчу жумушчу ошол жерде камсыз болуп иштей алат? Эң азы 10 миң болот. 10 миң сом. Ооба. Жок, 10 миң адам. 10 миң адам. Мына Алла разы болгон болсун. Бир областка кылса болот. Бир областка кылса болот, бир областка кылса болот. Ооба. Мына урматтуу кыргыз элим, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу өкмөт башчылары. Мына биз каякта бир чет мамлекеттерден инвесторлорду күтүп жүрөбүз. Ирандан келди, Пакистандан келди, Турциядан келди. Мына өзүбүздүн биздин кыргыз ушу Москвада иштеп, эмгектенип, инженер болуп ошокто иштеп жүргөн адамдар бизге сунуштарды кылып атат. Ушундай сунуш кылсак, өкмөттүкү деп атат. Өкмөт өзүнүн эмесине алса, мен ишти жүргүзүп кете алам деп атат. Деген бул жерде жакшы нерсе болуп атат. Мен бул өтө нерсени колдойм. Албетте пакта продукция өзүбүздөн чыккандан кийин, сыры өзүбүздөн чыгып аткандан кийин өнүгүшүп кетишибизге, Кыргызстандын ички карызына, сырткы карызына кутулуп кетишине толук Кудайым мүмкүнчүлүк түзүлөт. 10 миң жумушчу кабыл болот дейт. Мындай ошол жерде иштеп кете алат дейт. Ошон үчүн мен кыргыз элимдин дагы баардыгыңыздардын колдошуңуздарды суранам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул биздин жигитибизди кабыл алып, өзүңүз сүйлөшүп, же бир өкмөт башчыларына бир мындай бир эме кылсаңыз, ошолорго буйрук берсеңиз, же ошолор бул жигитти кабыл алса, анан бул жигит өзүнүн бүт проектлери даяр экен. Ушу проектлери менен ошол жумушту алып Кыргызстандыкы өкмөткө караштуу болсун деп атат. Өзүмкө деген жок. Мен ошо ишти жүргүзүп берем деп атат. Мына Кыргызстандын карызына, сырткы ички карызына кутулуп кетишине ушинтип салым кошолуу деген ой болду. Мен бул нерсеге өтө кубанычтуамын. Кудайым буйрса, бул иш ниетке, ар нерсеге периште амин дейт экен. Кудайым буйрса, кыргыз элим, сиздер дагы дуа кылып туруңуздар. Кудайым буйрса, сөзсүз бул пакта заводу ачылып калган болсо, Кыргызстан өнүгүп, карыздардан кутулуп, 10 миң адам, 15 миң адам иштеп кетишине толук ишенип кетебиз. Ошон үчүн аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.